Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, Регион телеканалынын берүүлөрүн түз эфир берүүсү улантат. Бүгүн биз июнь окуяларынын 10 жылдыгына карата анын тарыхый жана саясий мааниси багытында маек куруу үчүн эки конокту чакырганбыз. Биринчи коногубуз Контент Медиа коомдук фондунун директору, белгилүү журналист Жалил Сапаров агайыбыз. Кош келдиңиз. Ошондой эле Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы, ички иштер министрлигинин ардагери Капарбек Исаков агайыбыз келген. Кош келдиңиздер. Эгер сизди кызыктырган суроо талаптарыңыз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жиберсеңиз болот. Телекөрүүчүлөрдөн суроо талаптар келгенге чейин мен өзүмдүн суроолорум менен маекти баштай берейин. Жалил агай, сизден баштасак деп турам. Ошол июнь окуяларынын келип чыгышына эмне себеп болду сиздин баамыңызда? Ошол кездери активдүү маалыматтык жагынан активдүү иштеп турган журналист катары эмне дей аласыз? Кандай себептер болду, кандай факторлор таасир этти, кандай кемчиликтер ким тарабынан кетти? Эми бул боюнча өзү көп сөздөр айтылды, көп сөздөр жазылды, көп нерселер көрсөтүлдү. Калктын көңүлүнө деле көп маалыматтар жетип бүттү да. Бирок ошого карабастан дагы бир жолу белгилеп коюш керек да. Бул өзү 2010 жылдагы июнь окуяларынын келип чыгышы, бул өзү Советтер Союзунун учурунан бери эле өзү ошол тамыры ошол жактан башталган да. Ошол эле кезде, ошол союз кыйрай элек кезинде эле уже баягы автономия алуу боюнча демилгелер чыгып, ал СССРдин жогорку кеңешине чейин, ошол улуттар палатасы бар эле, ошого чейин барган. Ошол автономия маселеси боюнча ушул биздин кыргызстандык эле өзүбүздүн журтташтарыбыз ошо кол коюп туруп ушакларга беришкен. Ошондон өзү башталат да. Бул өзү максат, башкалар ошо мурда эле белгиленген. Бирок 90-жылдагы кагылышуулардан кийин, башкалардан кийин бир Кыргыз Республикасынын бийликтери, биздин коомчулук ушундан бир жакшыраак жыйынтык чыгарып, бир максаттуу иштерди алып барыш керек эле да. Бирок андай болбой калды. Бизде экономикалык ар түрдүү кырдаал болду. Бийликтер коррупциялашты, анан башка клановый, башка нерселер болуп кетти. Бийлик талаш болуп кетти, байлык талаш болуп кетти. Анан кийин биз башка нерсе менен алаксып жүрө бердик дагы. Анан 2010 жылы ушул июнда ушул нерсеге жетип келип калдык. Биз ошол 2000 жылдардын биринчи жарымында, ушул 2005, 2006, 2007 жылдары сепараттык күчтөр активдүү иштеп аткандыгы. Ошол 2004 жылдардагы бул түштүктө атайын бир сепараттык күчтөр иштеп аткандыгын биз кайра биз массалык маалымат каражаттарында жазып турганбыз. Муну мүмкүн атайын кызматтагылар аны иргеп алган, өздөрүнүн маалыматтарына кошкон. Биздин оюбузча аны мамлекеттик жогорку бийликтерге аны жеткирген. Бирок кептин бардыгы ошол жогорку бийликтер. Ушундай атайын бир ушул жагдай боюнча, ушул нерселер боюнча атайын иш алып бара албагандыгы, атайын бир максаттуу, бир багыттуу приоритеттер болбогондугунан ошол 2010 жыл келип чыкты да. Муну эми баягы бийлик алмашуудан анан кийин бир кокусунан эле бир болуп калган нерсе катары эсептешип атат. Жок, андай болгон жок. Бирок ошол моментте муну ушундай келип бышып жетип калган нерсени ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып кеткендиги бул ачык нерсе. Убактылуу өкмөт жөнүндө көп айтылат да. Убактылуу өкмөттүн кандай кемчилиги бар? Убактылуу өкмөт эми 2010 жылдагы окуялардын киндигенеси да бул. Бала төрөлгөндөн кийин киндигенеси ошол кесмейинче ал энесинен ажырабайт. Ал өзүнчө автономный болуп, өзүнчө бир субъект болбой калат да. Анан 7-8 апрелдеги окуялардан кийин биздин өлкөнүн түштүк аймагында, айрыкча Жалал Абад облусунда кимдер эмне аракеттерди жасагандыгын бүткүл Кыргызстан азыр билет. Ошол кезде автомат жандары менен шаардын ортосуна чыккан кишилерди
биздин ошол убактылуу өкмөттүн бийлиги колунда турат, бардык полномочиялар, ыйгарым укуктар колунда турат, мамлекеттик бардык ырыкчактар колунда турганда ошолорду бир теске сала алган жок да. Теске салуунун ордуна ошол тиги убактылуу өкмөттүн айрым жетекчилери, айрым бир аймактык вассалдары ошол сепараттык күчтөр менен коюн колтук алышып, алар менен достошуп атпайбы? Бул деген бул кыргыз жарандарынын, кыргыз улутундагы жарандардын адилеттүү нааразылыгын пайда кылган да. Бул нааразылык ар түрдүү болот, адилетсиз нааразылык да болот. Бул адилеттүү нааразылыгын пайда кылган. Эмне үчүн мындай болот? Токтоткула деп. Ошол токтоткула деп такыр майнап чыкпады. 19-май келип чыкты. 19-майда да катуу кагылышы болду. Эки киши курман болду. Жүздөгөн адамдар жаракат алышты. Ошондон кийин дагы жыйынтык чыккан жок. Андан кийинки бардык келип чыккан нерселер ошол кайдыгерликтин, ошол журнары мамиленин кесепети болду. Агай ошол маалда ушул убактылуу өкмөткө тийиштүү кызматтар, анын ичинде милиция кызматынан деле бир мындай кабар барып турганда, алардын маалыматы болгонбу? Кандай реакция кылыш керек эле деп ойлойсуз? Ал кезде биз деле мына ошол кезде мен да уже эс алууга чыгып пенсияда элем. Бирок биз дагы бардык обстановканы карап турабыз да. Себеби 90-жылдын башынан өткөргөм, ошондо ошто болгом. Ошондо деле ушундай акыбалга келгенбиз. Бир жагынанчы ошо кошоп кайталанып кетти булчу. Азыр бул жага айтып кеткен менен акылымда. Себеби бул көптөн бери даярданып келген нерсе болуп калды да. Анан ошол убактылуу өкмөт келгенден кийин деле мына өзүңөр билесиңер, криминалдык абал аябай түзүлүп кетти, күчтөнүп кетти. Массалык тартипсиздик күч алып, ар жерде каалагандай элдер чыгып, бирөөнүн мүлкүнө кол салып, ок атуулар болуп, биздин мына мамлекеттик кызматкерлерди тоготпой калды, күч органдарынчы. Күч органдарды азыр ошол кездеги мына убактылуу өкмөт эмете албай калды, контролдобой калды, мени эмемепчи. Себеби ошол кезде алдын алуу чаралар жакшы көрүлбөй калды, көрүлбөй калды. Себеби ошого жетти да анан кийин ошонун результатынанчы. Себеби информациялар кетип атты күч органынан, башка кызматтардан делечи баары ошол эмегечи. Даже мен деле өзүм чалган убактар болду, өзүм мен пенсияда жүрүп чыдабайсың дейм. Ушундай болуп атса эл журтты карап туруп 90-жылы көргөнбүз да. Эки элдин ортосунда жанагындай болсо дагы ошого жетейин деп калган убакт деле ошондочу. Ошолорду карап туруп деле биз деле өзүбүз мындай ордубузда тура албайдык да. Анан кийин барып ушу УДКга барып айта турганыбызды айтып, өзүлөр адергерлер топтонуп алып биз дагы жүрдүк да. Ошол кездердечи. Анан карап туруп убактылуу өкмөттү караса, баягы элдин арасында эме күчөп баратат. Ошондо анан кийин ошо убактылуу өкмөттүн төрайымы Өтүнбаева неме кылды да, элдик даярдарды, кошундарды уюштуруу боюнча декретке кол койду да. 12-июнь күнү 2010-жылычы. Анан телевизордон да массалык маалымат каражаттардан кайрылуу кылып, ушу именно күч органдарынан мындай пенсияда жүргөндөргө кайрылуу кылды. Ошол күндөн баштап биз УВДга барып, 13-июнь күнү бай болуп комбинат болуп дайындалып келип калды. Анан биз дагы ушу өзүбүздүн ардагерлерди топтоп, ошо Байболовдун буйругу менен ички иштер министрлиги менен макулдашып, 51 ардагер топтолуп, курал алып, ушу элдин арасында жүрдүк да биз дагычы. Ушу элдин эмесин кармай. Ошо элдин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чыктыңыздар да. Ошол маалда кандайдыр бир башкача бир жөнөкөй жарандар кыла албай турган бир башкача бир белгилерди байкабадыңыздарбы силер? Как неме катары, милиция кызматкери катары, мындай тажрыйбалуу милиция кызматкери катары? Ал жерде биздин просто эл ошо кыргыз элдин арасынан, өзбек элдин арасынан андай эмеге бара албай кыла тургандар болгон жок да. Бул бияга айткандай ошо сепаратик күчтөр даярданган немелер. Ошо атайын даярдыктан келген провокаторлор байкалдыбы дейм. Ошондойлор байкалып атты. Кылганынан карасаң тактический болуп атты. Бул бияктан бир эме болот, тияктан бир чыгат, ушинтипчи. Бир тарап өзбек тараптан, кыргыз тараптан чалгынчылар болуп атты ортодочу. Ошта монча кыргыздар өзбектөрдүн тип коюп. Тиякта өзбектер кыргыздардын элдин арасында ушундай кеп тез таркалып кетип атты да. Анан ошон үчүн эл дагы жанагындай немеден эме болуп кетти, мына ошого барып калдык да. Ошол кездеги Жарылгай, ошол кездеги элдин жана айтып атпайсызбы, адилеттүү нааразычылык пайда болгон деп. Ошондо массалык чогулуулар болуп, эмди тополоң башталды.
эл бул жакта өлгөн өлүп, ал жактан каза болгондор болуп, күн убакыт тынчтык тарапка эмес, согуштун ырбап кетишине карап иштеп аткан болгон да. Анан кандай кылып мына Сузак жакты токтотуп алдыңыздар? Бул мындай болгон да, бул мына 10 июнь күнү, ошол 2010 жылы, бүгүн 10 июнь. Ошол күнү Ошто уже башталды. Ошто уже кан төгүү башталды, уже кагылушу башталды. Бир болбогон нерседен келип чыкты ал. Ал болбогон нерсе, ал атайын болгон нерсе ал. Анан биз ошол 2010 жылы 10 июндагы окуяларды дароо эле биз кечинде биз уктук баардык нерсе эмне болуп атат, кандай болуп атат. Эми болушунча маалыматты жашырып баягы элди мындай паника болбосун деп аракет кылышты, бирок баары бир маалымат кете берет да. Эртеси күнү анан биз эки жагыбызды карап жумушка келдик. Мен ал кезде облустук гезиттин башкы редактору болчумун. Анан 1-2 саат иштегенден кийин саат 11 чамасында мен атайын көчөгө чыктым. Облустук администрация жака барсам, уже көчөдө бул машиналар башкача азайган, айрым бир машиналар толку чоң ылдамдык менен жүрүп калган, кишилердин өңү башкача болуп калган, үрөй учкандай бир башка. Анан мен түшүндүм, уже биздин Жалал Абадта уже бүгүн башталды, бүгүн келип атат. Азыр тез арада биз муну бир коргонуу, жолсом өзүбүздүн коопсуздугубузду карашыбыз керек. Мен келип эле ошол коллективди чогултуп таркатып ийген, бардыгыңар шаардан чыгып кеткиле, бул жерде бир жаман нерсе болгон атат. Ошол элекесе Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын башкы директоруна да чалдым. Тез балдарыңды жогот, тезирээк кетсин. Ал жерде силер эң жаман жерде турасыңар, бул жаман иш болуп кетпесин. Ал да шашып калды, ошентип ал жерден биз чыгып кеткенбиз. Бирок мына ошол 11-числода уже бизде уже кечинде уже кечке жуук алы башта түштөн кийин башталып калдыбы. 12-числода аябай жаман акыбал түзүлдү биздин. 13-числода көчөгө чыктык, биз анча-мынча теги жорол жолдошторубуз менен. Эми үйдө отура бергенде болбойт, аякта жаман нерселер болуп атат. Биз дагы бир жага пайдабыз тие экен деп чыктык. Ар жерлерден атышуулар болуп атат. Коркунучтуу ушунчалык. Анан 14-числода бир аз сейилдеди, бирок ошондо деле абал өтө курч болчу, жаман болчу. Кептин бардыгы Сузак жөнүндө болуп калды. Себеби бул жерде ушундай кара таандай тиги балдар чогулуп, кыргыз жаштары биз Сузакка барабыз деп, Сузакка жүрүш жасайбыз деп бул жерде чогулушту. Биз эми кичине жашы жетип калгандар, жаш балдарды токтотконго аракет кылды. Аяка барсаңар кырыласыңар. Ар жака барсаңар чоң трагедия болот. Андан көрө токтогула, бул маселени башкача чечиш керек. Азыр барып тиги мындай канга бойлогонун кереги жок. Өлгөнүн кереги жок. Давай токтоткула. Биздин тилибиз алышпайт. Алар анан кийин колонналарга түзүлүп, мына облустук администрациядан алдынан чыгып, анан кийин бул Ленин көчөсү менен уже жүрүштү башташты. Биз муну айлапайбыз кетти. Эмне кылыш керек? Токтотуш керек. Кудай буйруп, ошол Камчыбек Ташиевке мен ошол бүгүнкү күнгө чейин ошол катуу ыраазы болуп жүрөм. Мына азыркы экрандын тушунан ал келип ошол жерде токтотту дагы, алдыда бараткан бирандык транспортердун үстүнөн чыгып алып туруп, уже элге кайрылып ушул сүйлөй баштады. Үнү бүтүп калыптыр, угулбайт. Үнү чыкпай калыптыр. Жанындагы баласы анын шыбыраганын угуп алып бизге кыйкырып айтып берип атат. Биз ошонтип эптеп баягы Камчыбек Ташиевдин ошол элдик баягы авторитети менен ошол балдарды биз 10 миңге жакын шамасындагы балдарды токтоттук. Ошондо да бир 2 миңдей бала биздин тилибизге албай жөнөп кетти, бирок алар шаардан чыкпай эле уже таркап кеткенин кийин биз билдик да. Ошондо эгерде ошол Камчыбек Ташиев ошол сүрмө топту ошо жаалданган кыргыз жаштарын эгерде токтотуп калбаганда, алар тиги
азыркы Сузактын круговойунун айланпасына барганда ал жерде ири кан төгүү болот эле. Ири трагедия болот эле. Бул ошол кичинекей ошол жердеги трагедия эртеси күнү андан кийинки күндөрдөгү чоң трагедиянын биринчи кадамы болот эле. Бизде андан кийинки биздин Кыргызстан тарыхы кандай болорун мен көз алдыма элестете албайм эгерде биздин балдар ошол жака барганда. Биз араң ошону токтото албай кыйналып турганда ушу Камчыбек Ташиев келип туруп, мен Камчыбек иниме ошол жерге өтө чоң баа берем. Ошол күндөр, ошол учурда, кыйын кезеңде бул ошол элдин башында турду ошол жерде. Рахмат агай. Капыр агай, ошол кездери милиция кызматкерлерине карата кандай бир жетиштүү бир көңүл бурулду убактылуу өкмөт тарабынан? Мисалы, тамак аш жагынан камсыздап туруш керек да, дагы башка жагынан акча бөлүнүп, мисалы. Баягы биринчи күндөрү анча көңүл бурган деле жок да. Милиция кызматкерлери биз дагы барып айттык да, 11-ден баштап ошол жерде болуп аттык. Биз 13 күнү анан ошого баягы биздин ардагер ыктыярды кошунун төрагасы мени шайлап коюшту. Анан баарын чогултуп сүйлөп, бар жерлерине бөлүштүрдүк биз. Паспешне кылып бөлүп туруп, кайсы көчөлөргө, шаардын ичине бөлүштүрдүк жашаган жерлерине. Элдин арасында үгүт иштерин жүргүзгүлө. Өзү кыргыздын арасында деп биз баягы эле мындай жерде бир бечараларга күч келет экен да. Мындай жердечи. Баягы ошону жасаган бир пайдалангандар сыртта кала берет экен да. Бизде ошондой болуп калат экен да. Себебин деле айтып атпайбы, 90-жыл ошондойлорду деле көргөнбүз да бизче. Анан кийинки убакта бөлүнө баштады. Биз 13 күнү биз ветерандардын бир тууганы бар экен. Бишкекке ошо келип бизге сүйлөшүп, биз УУДда ачка калды балдар. УУДда 13 күнү. Ошо 400-дан 40 килограмм печень алып келип берген эсимде да, биз анан Фухон начальник чакырып ардагерлер. 18 ардагер ошол жерде жүрдүк, калган бардыгын жөнөттүк жер-жериндечи. Биз оружие алып 18 калдык, калган ары жөрбөдүк. Элдин ичиндеги күчтү кылла, айыл-айылдарга айткыла деп ишти жүргүзгүлө, токтотсун, мындай барса бекер эле бир эл эме болуп кетет деп, өлүм көбөйүп, элдин эки элдин ортосунда жаман болот депчи. Ошондой берди. Анан 12, 13, 14-төрүнөн кийин анан баштап ушу эмелер бөлүнө баштады. Бизден анан постоянно милиция кызматкерлери күндүз талаада болот, кечинде келип ошол жерден тамак ичип, ошондо биздин эки ветеран повар болуп, ошолор тамак ашты, ошолор кылып атты 3-4 адамга. Анан 13-үнөн баштап баягы Бишкектен келе башташты бизге жардамга. Ал жактын ардагерлери да келди, ал жакта иштеген өздүк курамдан да келди. Ошолор менен бизге биргеликте да биз көбүнчө биз ушу штабта болуп аттык. Мен күндө штабка келип катышып аттым. Комендант баягы штаб түзүлгөндө губернатор башкалып ошол жерде бар чогуу ушу маселелерди чечип аттык да. Комендант менен тыгыз иштешипсиз да анда. Биз комендант менен ошол кезде комендант болуп Кубат Байболов дайындалып келген болчу, ал кишинин жалпы ичинде кандай баа бересиз ошондо? Эми баягы башында ошол киши менен макулдашып, мына биз түздүк, ал киши бизди көрүп, ветерандар менен макулдашып, бардыгына неме кылды. Бирок кийин баягы ортодо мындай айтсак болот да, бир башы жок болуп калды да, бир какой-то определенный время. Ошо 12-сү күнү баягы балдар, биздин балдар мына Крачинадан жарадыр болуп келди. Анан Бишкектен линейный отдел милициясынан келгендер эки бала взводун биз немеге жөнөттүк, парктын ичинде. Бияктан келатат дегенден. Себеби андан мурда биз өзүбүз спецназды Горбаленцияга жөнөткөнбүз. Баленцияга өтүп кетишти. Биздин УУДун жогору жагынан бир 20-дай оружие менен балдар өзбек улутундагы ушул жака чуркап өтүп кетти. Биз айттык, булар Баленцияга барат деп спецназды тияка жөнөткөнбүз. Ушу балдар паркка кирди. Жарым сааттын ичинде бирөөсү каза болуптур, бирөөсүн спецназ балдар кайра артка кайтардык биз. Ошолор барып алып чыкты баягы. Бирөө жарадар болуп, ал дагы берден ушу скорый келгенде каза болду да. Биздин 10-дан ашык бир 18 бала жарадар болуп келди ошо кызматкерлерчи. Ошол күнүчү. Ошол маалда башкарган киши жок болуп калды. Же комендант жок, же губернатор жок болуп. Жалгыз начальник менен биз калдык. Алар кайда кеткен экен анда? Кайда кеткенин билбейбиз. Бизге айткан жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз аракеттенип, эртең УУДуну кармап калалы, тынч бололу деп, ошол жерде биз дагы ошо 18 ветеран. Эгер алар УУДунуга кирип, УУДуну да басып алган болгондо, анда курал-жарак алардын колуна өтүп, анда бир чоң неме болмок да. Трагедия деп айткандай. Жайырлагай, рахмат. Жайырлагай, мына ошол кездердеги сиздин макалдарыңызды бир байкап карап көргөндө, ошол кездеги бир чыгып аткан маалыматтарды айтып атам да. Мына анализ кылып көргөндө, ошол сепаратисттердин башчылары менен мамилеси жакшы болбогон, баягы Айбек, Кара Айбек деген булар бир киши бар эле. Ошол кишинин
өлтүрүлүшү дагы катталып кетти да арада. Ошол менен бул июнь окуясынын же ушу сепаратисттердин кандай бири-бирине байланышы бар деп ойлойсуз? Эми бул жерде бул деле жашыруун нерсе эмес өзү. Чындыгында мен Чорный Айбек деп коет эле, аны Кара Айбек деп коебуз. Ал жигит менен мен жеке тааныштыгым болгон. Ал жигитти ал азыркы сепаратисттердин башында турган, ана башы болгон деген азыр раматылык болуп кеткен Кадыржан Батыров менен булар өтө карама каршы адамдар болгон да. Экөө эки полюста турган. Алар бири-бири менен күрөшкөн. Бири-бирин жок кылууга аракет кылган эки күч эле да бул. Кадыржан Батыров да жакшы тааныйт элем, ал деле учурашып эле жүргөн киши болгон. Кийин Кадыржан Батыров тиги Чорный Айбекти каматып ийип, эми ал бала баягы кылмыш дүйнөсүндөгү абройлуу кишилерден болчу. Кийин камалып кеткенден кийин ал кайсы бир жолдор менен Кызыл Жардагы, Таш көмүрдүн жанындагы Кызыл Жардагы багы психбольницага барып, ошол жерде турганда мен бир жолун таап, бирөөлөрдүн жардамы менен ушу эптеп жакын адам, Чорный Айбектин жакын адамдары мага жардам беришти. Ошолор барып мен интервью алгам. Ошол жерде отуруп алып туруп, ал болгон баягы чындыгын мага төгүп интервью бергенбиз. Аны республикалык гезиттерден чыгарганбыз. Ал кезде андай азыркыдай социалдык тармактар, интернет сайттар күч алган эмес болчу. Гезиттер көп чыгат элек. Бул же азыр бизде ошол Кадыржан Батыров аны аттырып жиберди деген версия официалдуу айтылып жүрөт. Бирок мен жеке өзүм буга ишенбейм. Буга мен ишенбейм, себеби ал кезде Кадыржан Батыров жана Кадыржан Батыровдун багы жоокерлери, мындай боецтери уже булардын колунан эчтеке келбей калган учур болчу алда. Бул жерде башка бир күчтөр Чорный Айбекти бул көзүн тазалаганга барышты да, себеби бул жерде Чорный Айбектин бир чоң катачылыгы болду. Ал саясатка киришип кетти. Анын көрүнгөн жерде элдин алдында сүйлөгөн сөздөрүндө саясат темасы чыгып калды. Ал убактылуу өкмөттүн учурунда мурдагы бийликти мактап сүйлөп калды. Демек, мен мына ойлогонумда мындан ким кандай жыйынтык чыгарат? Чындык каякта? Биз аны мен өзүм жеке айта албайм. Тигил же бул буга күнөөлүү мындай деп айта албайбыз. Бирок ар кандай шектенүүлөр бар, ар кандай күмөндөр бар. Бирок кандай болгон күндө дагы бул Чорный Айбектин атылып кетиши бул жөн эле катардагы эле бул окуя эмес да. Бул саясий окуя бул. Ошол Чорный Айбектин эгер Чорный Айбек тирүү болгондо июнь окуяларынын ушундай даражага ырбап кетиши, чыгып кетиши эмне тоскоолдук кыла алабы эле ал киши? Бирок Чорный Айбекти бир мындай демонизировать деп жолусам аны өтө эле бир ашыра баа бериштин да кереги жок. Ал кандай болгон күндө дагы ал кылмыш дүйнөсүнүн адамы болгон. Ал баары бир мындай легалдуу коомчулукту жолусам легалдуу саясий кыймылды ал жетектей алмак эмес, аларга таасир кыла алмак эмес. Бул ошол кезде баягындай кым-куут, баягындай маалымат мейкиндиги аябай чектелип, массалык маалымат каражаттары иштей албай, ушу маалымат жетпей аткан кездерде бул анан баягынтип ошол өзбек улутунда арасында чыга калышы, анан кийин мунун көз караштары бүгүнкү мына кийинки азыр келген бийликтерге, анан мунун мурдагы бийликтерге болгон позициясы, анан ошол
муну кичине бир көрсөтө калды да. Анан аны баягы эмне болуп бүттү, уже бардыгыбызга берди. Эми мына ошо окуялар болгондон бери Капар агай мына 10 жыл убакыт өтүп атпайбы? Сиз айтып атасыз, мына 90-жылдагы окуяларды көрүп калдык, өзүм башыман өткөрүп көрдүм. Элдин кыйналганын, кан жутканын көрдүк. Андан кийин 2010-жылы көрдүк. Андан бери дагы мына 10 жыл өттү. Эми андай нерсе болбой эле койсун, Кудай сактасынбы. Бирок ошол нерселерге бир тарыхый, саясий туура баа берилип, бир туура бир күнөөлүүлөр, реалдуу бир баа берилди деп эсептейсизби сиз? Мен буга толук баа берилди деп эсептейм. Баа берилди, бирок толук кандуу болгон жок да. Булчу толук кандуу. Бардыгы эле биз эми орган иштеген азыр 36 жыл иштеп пенсияга чыктым. Бул жерде толук баа берилген жок. Канча кишилер көмүшкө да калып кетти. Даже биз билген берилген информациялар деле жетпей калды да, жете турган жеринечи. Ушундай болуп калды. Ошон үчүн биз бирок ардагерлер ушул жерде мына 14-күнү карасак, коменданттагы жок, губернатор жок, келип уурдоп туруп атканда бир кыз ыйлап келди, мен атты, топурак биз атты деп, мен агам калды деп ыйлап келди. Ким топ жөнөтөлү десең, балдардын баары тияк бөлүнгөн. Анан биз ардагерлерден кошуп, ошол жерден Бишкектен балдардан кошуп, бир 8 баланы жөнөттүк биз. Снайперлерди жазап, бир 2 ветеран бар снайперский винтовка алып берип, буларды жөнөттүк барып. Бирок булар 1 саат кыдырып, эчтеке таппай келди. Анан кийин уже 84 студенттерди биздин коллежден, университеттен жалаң Нокен, Каракөл ушул жактыктарды анан биздин ветерандар ошо кошулуп, жанагы топ менен иштеп аткан милиция кызматкерлери менен Базаргонго чейин өткөрүп келишти да биздикилер. Бирок снайперлер табылбады. Булар эми сампада бекинип алдык. Карап, буларга дагы бу жерден даже ушу өзүбүздүн ичибизден информация бергендер болуп атты да. Кетип атат, топтолуп атат. Билинип атты да, себеби биз бу жерден мындай сүйлөшүп эметкиче уже алар жок экен. Атып атат деп ыйлап келгенден жок, барса эле бир жарым саатта кетишти буларчы. Барыпчы балдар. Ошондой жерлерде эме болду. Жарыл агай, сиз кандай дейсиз? Ушуга тарыхый, саясий бир накта баа берилдиби? Бул азыр болгон 10 жыл өттү да. Эми бул өтө чоң кандуу окуя өтө. Биз кыргыз эгемен тарыхындагы бул өтө чоң каргаша болду да бул. Эми 10 жыл биздин убактылуу өкмөттүн учурунда, андан кийин бир багы техникалык өкмөттөн кийинки буга мындай баа бермиш болушту да. Эгерде мамлекеттик комиссиянын берген баасы бул башка болот. Эл аралык комиссиянын берген баасы башка болот бул окуя боюнча. Анан ушул эле кыргыз жарандары, жарандык коом, жарандык сектор түзүлүп, өзүнчө түзүлүп, эгер комиссия түзүлүп өзүнчө иликтесе, анын берген баасы өзүнчө болот. Булар бири-биринен айырмаланат. Албетте. Эгер ушундай бири-биринен айырмаланып турган кезинде бул окуяларга толук кандуу баа берилди деп айтууга мүмкүн эмес. Качан гана ошол баардыгы топтоштурулуп, баардыгы бир жерге коюлуп, анан кийин бизге жагабы, жакпайбы, же тигиге жагабы, жакпайбы, ошол багы чындыкты өз ордуна коюп, анан баа бергенде ал толук кандуу баасын алган болот. Анан толук кандуу баа берилбей калган бардык иштер, чала иштердин бардыгы бул биздин келечегибизге сөзсүз бир балакетти алып келиши мүмкүн да. Муну дагы биз эске алышыбыз керек. Ошон үчүн буга биз мүмкүн болушунча ар тараптуу баягы саясий өңүттөн, саясий кызыкчылыктардан, кайсы бир тараптардын кызыкчылыгынан карабастан жалпы адилет бааны баары бир көтөрүп чыгып, анан тийиштүү бааны ар ким өзүнө берилгенде, анан кийин мунун кийинки кесепеттери мындай бизге жакшы болот эле. Азыр бизде ошондой нерсе турат. Бир кичинекей жаман нерсе бир жерде туруп калса, бир кумалак бир жерге түшүп калса, ал чоң нерсени жок кылып атпайбы? Ошон үчүн бул азыр муну баа берүү, азыр биз унутуп калдык ал жөнүндө. Ал жөнүндө унутуп калдык. Азыр башка нерсе шайлоо менен анан тиги партия түзүп атып, ошону менен биз күнүмдүк баягы саясий көйгөй менен жүрө берип атабыз дагы. Бирок бир күн ушунун балекетин башыбызга түшүп калышы мүмкүн. Ошону биз ойлой жүрүшүбүз керек да.
Bundan тийиштүү куласаны ушу тийиштүү мамлекеттик органдар чыгарыш керек. Андай болгон күндө эмне болоорун азыр айтыш кыйын. Ошол кездери маалымат айнымында маалымат согушу дагы параллельно уюштурулганы байкалды да. Маалымат согушунан ошол маалда кайсы тарап көбүрөөк жеңди, жеңилди деп ойлойсуз? Бул мындай да, ошол баягы 10-июнга чейин ошол Казыржан Батыровдун баягы улуттук баягы өзгөчөлүк улуттук баягы биздин улутубуздун укугун коргойбуз деген баягы чакырыктар, башка бүт иш аракеттердин бардыгы кайсы бир массалык маалымат каражаттарында кайра берилип, бул баягы эле провокациялык мүнөзгө өтүп кетти да. Бул ошону козгой бергенден кийин биздин кыргыз жарандарында наразылык пайда болду. Ал наразылык анан айтылды, керектүү жерлерге айтылды, муну тыйгыла деди. Бирок эч ким ага кулак салган жок, тыйган жок. Кайра эле аны менен барып кучакташып жүрүп алышты. Анан кийин ошондон кийин баягы нааразычылык жаалданган жек көрүүгө айланып кетти. Ошол маалымат журналисттердин бул жерде ролу, жетишерлик ролу бар. Ушул июнь окуяларынын келип чыгышына. Тийиштүү массалык маалымат каражаттары, алар уже азыр жок ал каражаттар. Ошон үчүн анан экинчиден ошол неме болгондон кийин июнь окуялары башталып кеткенде маалымат алуу кыйын болуп калды. Элдин бардыгы бул үй күйгөн, башка ар ким ар жакта качып жүрөт. Мен дагы өзүм Сузакта үйүмө барбай Жалал Абадта 10 күн жүрүп, анан кийин командировкага келип анан кайра барбадым. Биздин үй бүлөбүз бириси бир айылга кетти, бириси шаарга кетти, ушинтип ар жака чыгып кеттик. Башка менден башкалар бардыгы деле ушундай акыбалда болдук да. Шаардыктар айылга кетишти ушун. Анан маалымат тартыштыгы пайда болуп калды, таңкыстыгы пайда болуп калды. Ошол кездерде мына биринчилерден болуп ушул оштук журналисттер, бишкектик журналисттер кайра чалышып, биздин акыбалыбызды сурап, коопсуздугубузду сурап, бизге тынчсызданышып, анан гуманитардык жардамдарды беришип, биздин баягы телефонубузга 1000 сомдон көп 1000 сомдук баягы бирдиктерди салып, тынымсыз маалымат берип турууну суранышып, биз ушул көчөдө жүрүп маалыматтарды бердик. Ошол эң кыйын учурларда мына 13 числодо биз көчөгө чыктык. Ошол күнү кандай кан күйүп, кандай ок атуулар, кандай бир жаман иштер болуп атканын сиз өзүңүз көрдүңүз го. Ошол эртеси күнү 14 числодо дагы ошондой эле нерселер, бирок азыраак болду. Анан 15-16-сына барганда акырын сейилдеп барып, анан кийин биз 20-ларына барганда уже кичине бир абал нормалдашып кетти. Ошолдордо көчөдө жүрдүк эле. Рахмат айтып коюш керек, Азаттык радиосунун ошол кезде кабарчысы Ырысбай Абдырайымовго. Ошол өтө кооптуу жайларда ошол жүрдү. Ал бир көчөдө жүрдү, мен башка бир көчөдө жүрдүм. Ал да телефон менен тиги маалымат берет, мен да телефон менен өзүм тийиштүү каналдар аркылуу тийиштүү жактарга маалыматтарды берип аттык. Ал жактан анан маалыматтар калып атты да. Реалдуу маалымат, массалык маалымат каражаттары иштебей калса, эчтеке болбой калса кыйын болгон да. Рахмат агай, бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калыптыр. Демек, бул июнь окуяларынан бардыгынан туура чечим чыгарып, тарыхый маанисин терең түшүнүп, убакытты көп өткөрбөстөн саясий бааны берип, юридикалык бааны берсек канча тез. Ошончо биздин мамлекетибиз үчүн, коомубуз үчүн, ынтымактуулук, биримдик үчүн ошончолук жакшы болот экен деп жыйынтыктасак болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, бүгүн биз июнь окуяларынын 10 жылдыгына карата анын тарыхый жана саясий мааниси багытында маек курдук. Бизде конокто Контент Медиа коомдук фондунун директору, белгилүү журналист Жалил Сапаров агайыбыз болду. Ошондой эле Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы, ички иштер министрлигинин ардагери Капарбек Исаков агайыбыз болду. Сиздерге чоң рахмат. Эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Келерки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыз.